Менин атым кымбат. Өзүм Карабалактык болом. 2 жыл мурун бул Каналбек байкем каза болуп калган, Мешиткүлдүн атасы. Мешиткүлдүн атасынын бир тууган карындашы болом. Опекунстволор дегдомго беребиз дегенде мен просто баягы өзүмдүн жүрөктөгү эмем менен алып калгам. Опекун болуп, мен опекунмун. Менин аты жөнүм Каналбек кызы Мешиткүл. Мен 1998-жылы Ысык Ата району Карагай Булак айылында жарык дүйнөгө келгем. 1998-жылы 10-ноябрда. Азыркы учурда 10-Б класста окуйм. Кант шаарында Какишевского атында орто мектебинде окуйм. Мен деген алгебра, физика көбүнчө физкультура, сүрөт сабактарын жакшы көрөм. Эми өзүмдүн 2 кызымды кандай тартиптесем, муну деле аракет кылып атам, бирок мурункуга караганда Мешиткүл кадимкидей угуп, мен айткан акылымды угуп, мындай бол Мешиткүл, түз бар, түз кел, жаман эмелерге жолукпа, жолобо десем ошолорду угат. Мен 7 класста окуп жүргөндө 23 февраль күнү мен курортко кеткем. Суга чыккан келсем, атам күндө мени тосуп алчу. Ошону келсем тозбой эметип, башынан эметип, жаракка кетип, аябай эметип, өлө кайгырып, ошентип 5 күн комада жатып калды. Туугандарыма чалдым. Чалып больницада жүрдүк, больницадан келди. Больницага келип, бүт бар жардам берди. 5 күн көрсө, сол колуна инсульт болуп, жүрөк кармап дүйнөдөн кайтты. 2013-жылы 28 февралда. Ошентип, анан кийин атамдын өлгөнүн эмесин койдук, ашын берип, анан өзүбүз туугандарыбыз болуп сүйлөшүп калдык, ким алат деп. Ошентип, атам карындашынын Кымбат жекемдин колуна келип калдым. Азыркы учурда Кымбат жекем багып келет. Атасын сагынганда мындай кайгырып, каба бүркөлүп калат, анан айтам, эмне түш көрдүңбү, же бирдемени ойлонуп кеттиңби деп ошонсем, ошо кээде ошо жүргөн, атам менен жүргөн жерди эстеп сагынып кетем деп. Мен деле бул кызды такыр айылга жибербей койбойм. Өткөндө каникулда 3 күн ошо бөлөмдүкүнө барып келди, чана тээп, өзүнүн классташтарына жолугуп. Могу февралда дагы жиберейин деп атам, 1 айда бир жиберип коем айылга. Эми бирөөнүн үйүнө деле эметкен деле эме болбойт дейм, жакын тууганым болбогондон. Анан анда-санда жиберип коем, сагынып, үйүнө барып келет. Үй жабык азыр. Атам баккан себеби бул деген апам 3 айында таштап кеткенден өз колу менен, өз эмгеги менен багды. Мен 3 айыман 14 жашыма чейин эмне десем баарына эметип берчи, атама да жардам берчи. Мен атам экөөбүз жалгыз жашачык айылда. Атамды өлө сагынам, кээде жекемден суранам айылга барып келейинчи деп. Кээде жекеме билгизбей эшикке барып, ыйлап, үйгө айылга барганда ыйлайм. Атамды эстейм, сүрөтүн кечке көрөм. Мээрим программасы ачылган 3 жыл аралыгында 100дөн ашык баланын кыялы орундалып, тилеги ишке ашты. Жашырганда эмне ачыгын айталы, бул балдар бүгүнкү күнгө чейин 70 гана пайызы тыгыз байланышта. Биз алардын биринин жашоо турмуш менен кабар алалы деп бүгүн KG Group компаниясына баш бактык. Кандай Мешиткүл, жакшысыңбы?
Сен бул жактасыңбы? Ооба, мен KG Group курулуш компаниянын офисиндемин. 2 жыл мурда ушул Мечиткүл биздин программанын башкы каарманы болгон. Иштериң кандай? Жакшы. Жүр анда. Сүйлөшөлү деп. Иштерим, окууларым жакшы. Мен ошол эң башкы менин оюм бул окуй турган болчумун. Окуп атам, Кудайга шүгүр. Мага жардам берип, өздөрүнүн кеңештерин берип жатышат. Ошондой эле ой максаттарын кеңештери менен бөлүшүп, келип жардам берип турам. Жүр, сен менин сүйүктүү байкем менен жолугуп кеңеш алайлык. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Рахмат. Иштериңиз жакшы? Күтүп калган жоксузбу бизди? Баары жакшы. Кечиресиздер. Биз сиз жөнүндө, сиздин курулуш компания жөнүндө, анан негизгиси Мечиткүл жөнүндө бир жакшы кабарларды угуп, ошол өзүңүздөрдөн угалы деп келдик. Анан сиздин дагы буга чейин Кыргыз үчүн дагы жасаган көп иштериңиздерди билебиз. Мисалы үчүн балыкчы шаарынын кире беришиндеги желек дагы ушул компания курган деп билебиз. Мындай мекенчил, элин сүйгөн патриот инсанга сизди Мечиткүл менен тааныштырган тагдырыбызга биз аябай ыраазыбыз. Эми мындан кийин ошол дагы да жакшы жаңылыктарды өзүңүздөн угсак. Албетте. Эми Мечиткүл мына канча убакыттан бери буюрса биринчи алып келген күндө айтылгандай бир гана мага эмес, компаниянын кызы бол. Мына ошондон бери бир туугандай колубуздан келишинче ошол күнү камерага айтылган сөздөрдү иш жүзүнө ашырууга колубуздан келген аракетти кылып атабыз. Мен ойлойм, бул жерде Мечиткүл биздин бир гана менин эмес, бүтүн коллективдин, бирөөсүнүн сиңдиси, бирөөсүнүн карындашы, бирөөсүнүн кызы катары жакындан таанышып, жакындан мамилелеш болуп кала берсе. Буюрса компаниянын кызы болду. Кош келипсиздер дейм. Мен ойлойм, дагы кеңири маалыматты, дагы ал акыбал сураганды кеңири отуруп сүйлөштүк. Келиңиздер. Атына заты жарашып, Кудай Тааланын жаратканын колдогонунун бир сыры катары мына биздин эң акыркы сиздер менен жолуккандан кийин албетте дагы бир жыл окуусун бүтүрдү. Ошол окуусун бүтүрүп аткан убакытта биз менен тыгыз байланышта болуп, келип биздин коллектив менен жакындан таанышып, кээ бир биздин уюштурган мероприятияларга күбө болуп дегендей. Ошентип жүрүп мына окууга дагы өзүнүн баягы шыгына жараша, талантына жараша, мындай айтканда ички дүйнөсүнүн каалоосуна жараша ошол архитектура багытына алды. Мен ойлойм, бунда да бул туура бир багыт тандады деп. Анан эң кызыгы иш бүтпөй турган жерде бүтчү сырларында бири менен биз каршылаштык. Ошо архитектура бөлүмүнө тандап тапшырып, ушул тапшыруу иштери менен чуркап жүрсөк, ал ошол Мечиткүлдүн киргизип аткан окуу жайдын проректор дагы биздин компаниянын кардары болуп турат. Бул дагы болсо бул Мечиткүлдүн баягы пешенесинин кеңдиги. Ушундай баягы күтүлбөгөн жерден жеңилдиктер болуп, албетте өзүнүн сынагын берди, өзү бир контролдон өттү, экзаменин тапшырды. Ошого карабастан, ошо экзаменди дагы баягы кунт коюп, өзү каалагандыктан баягы бюджеттик бөлүмгө өткөнгө жетише билди да. Ошону менен кошо мына Мечиткүл менен ошол эле окуу жайга жакын, баягы мындай айтсам, ыймандуу, ынсаптуу багыттагы бир гана кыздар жатаканасы пешенесине жазылыптыр. Ошол жатакананын себепкери мен буюрса мына биз дагы ошол жатаканага жайгаштырууну өзүбүз милдеттеме алып, окуу курал китептерине моюнга алып, колубуздан келишинче
дагы бир баса айтылып кетчү нерсе. 1 жыл мурда камеранын астында айтылган сөздөрдү Кудайга чек шүгүр ушул күндө иш жүзүгө ашырып атканыбызга баягы сыймыктанабыз. Мен ошо бош убактымда сүрөттөрдү, аттарды угуп, ошо имараттардын аттары эмне үчүн мындай коюлганда атсыз деле коюлмак да. Мисалы, Алымбек датка Сейтек, Семетей, бул кимдин идеясы эле? Ушуну билгим келип жатат. Кыргызстанда бир курулуш куруп отуруп, эмнеге батыштын бир мааниге ээ, же болбосо тарыхта өз орду болгон нерселердин аттарын коюшубуз керек. Кудай шүгүр, Кыргыздын тарыхында дагы тарыхый бурулуштарга алып келген биздин жол башчылар, тарыхый инсандарыбыз аз эмес. Аны биз жергиликтүү компания катары биз даңазалабасак, биз ошол аттарды койбосок ким коет? Бир түрк келип Кыргыздын атын койбойт, бир орус келип Кыргыздын атын койбойт, бир Кытай келип, бир европеец келип, бир үй куруп, үйдөн түшкөн пайданы да көрүп, ага кошумча Кыргыздын да тарыхый инсанына кое билчү бир чет элден келген ишкер элек. Ошол маңызда ошол Манас комплекси, Семетей комплекси, Сейтек, Бакай, Шабдан, Барсбек, Датка ордосу, Алымбек датка, Курманжан датка, мына жакында Исхак Разаков ордосун баштап атабыз. Аны менен Куда Чыңгыз Айтматов ордосун баштап атабыз. Укканда дагы уккулуктук. Туурабы? Ал бир. Экинчиси, жакшы имараттар болгондон кийин буюрса, ар бир жашоочу кайсыл жерде турасың? Датка ордосунда. Кайсыл үйүндө? Курманжан Даткада. Кыргыздын да тили бузулбайт. Туурабы? А бизге кээ бирлер баягы сырттын аттарын коюп отуруп, биздин кыргыздын тилин дагы кээ бир деңгээлде кыйнап коюп атат. Ошол максатта коюлган нерселер, мен ойлойм, бул бир саясат эмес, бул бир патриоттуулук сезим. Азыр үчөөбүз сүйлөшүп отуруп, мен ар кандай ойлорго жетелендим да. Кээ бир сөздөрүңүзгө көзүмө жаш алганга чейин бардым да. Анан сизге аябай ыраазычылык билгизебиз. Бизди ушул кабыл алып, мечит гүлдү кабыл алып, ушундай жакшы шарттарды түзүп берип, айтарым, өзүңүз жаш болсоңуз дагы ушундай иштерди жасап, элдин баягы элге кеңеш бере турган деңгээлге жетип калыптырсыз да. Ушул кээ бир инсандар ошо өзүңүздөн үлгү алса деген жакшы тилек айткым келет да. Кызыбызга, карындашыбызга окуусуна ийгилик каалоо менен бирге айтылган кеп насааттарды, жүрөктөн чыккан сөздөрдү мен ойлойм баягы максималдуу түрдө сиңип аласың деген жаңы турмушка баштап атасың. Ошого биздин дагы аз да болсо белегибизди кабыл алып кой. Бул ушул жана иштелчү жумуштар, чыйылчу кагаздарды дайым баягы жакшы, таза келечекке жакшы кармоо максатында бул архитектордун папкасы. Анан ошону менен бирге буга көп нерсе салсаң болот. Бирок кээ бир деңгээлде бунун ичиндеги проекттер элдин, жердин, мамлекеттин тагдырын жакшы жака чече турган проекттер болсун деп үмүт кылам, каалайм. Бул дайым мөрүндө болуш керек. Бунун эмеси ушул. Анан эң эле маанилүүсү ушул жана айтылып кеткендей, биздин кыздар
жатаканасындагы ошол 2 мал тамагы менен өзүң таанышып ушул күндө жашап аткандай эле. Анан эң азынан ыймандуу кыздар менен Кыргызстандын 4 бурчунда өзүңө бир тууган ашырып дагы ашырчу бир жатакананын ошол сертификатын берип коеюн буйруса, ал жатаканада болгончо биздин көңүлүбүз тынч болот. Себебинде ал жерде тартип бар. Макул? Келе. Сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик, үй-бүлөңүзгө бакыт каалайбыз. Ар дайым аман болуңуз. Мен айтар элем, мурда Кыргызда согушта мисалы үчүн баатырлар эрдик көрсөтүп, ошо баатыр болушканда, мен сизди элестетип атам, ошо бүгүнкү күндүн баатыры депчи. Анткени көп элдер акылга сыйбаган жаман иштерди жасап жаткан учурда сиз ошол адамдардын акылына келбеген жакшы бир Кыргызга керектүү жакшы иштерди жасап атыпсыз да. Көптөн бери бага ачылбай келген имараттар, бага ачылбай келген ар кандай тарыхый жерлер сиз аркылуу, сиздин ушул курулуш компаниянын атынан ушу бага ачылып атыптыр. Ушул биздин дагы кызыбызды мындан аркы дагы бактысын ачып, иштеринде ар дайым колдоочу болуп жүрүңүз. Анан өзүңүздүн столуңуздун артында турган Манас атабыздын арбагы ар дайым колдоп жүрсүн. Айтканыңыз келсин. Имамидин байке, сизге аябай ыраазымын. Кеңештериңизди бердиңиз, өзүңүздүн жүрөгүңүздөн чыккан акыл кептерди айттыңыз. Сизге ден соолук каалайм. Ден соолук болсо баары болот дегендей эле. Ошондой эле менин да белегим бар эле. Сизге тартуулай турган. Бул ошо KG Group курулуш компаниясы менен биргеликте болгон сүрөт. Өзүм ошо архитектордо окуп аткандан кийин мен өзүм ошо KG Group курулуш компанияны тартайын деп сизге белек тартууламакчымын. Бул жана мына биринчи алып келгенде эле байкадым. Бул өзү менин түшүнүгүмдө өзүнүн бир философиясы бар. Дайым куруучу бол, бузуучу болбо. Дайым өйдө бол, ылдый болбо. Дайым модерн, баягы жаңыланууда бол, эски бойдон калба деген максатко деп мен өзүм чечмеледим. Айткан нерселериң, тилеген нерселериң жаратканга жетсин. Баарыбызга аманчылык. Каналбек кызы Мешеткүл деген кыз келди. Өзүнүн эми баягы адамдын турмушунда тагдыр ар кандай болот. Ошо ата-энеси жок кыз экен, анан ошол кыз айына кабыл алдык. Негизи 11-ти бүтүп келгенден кийин контракт негизде алабыз. Эгер мамлекет бюджет негизге алганда мүмкүнчүлүк болгондо бул кызга дагы жакшы шарттар түзүлмөк. Анан бирок бүгүнкү күндө биздин мүмкүнчүлүгү боюнча бул кызды ошо контракт төлөөдөн окуттук, бошоттук. Контрактка деген акчаны төлөбөйт. Өзү менин байкашымча ушу 1,5 айдан бери окуу процесси жүрүп атат. Өзү тыңгыз, алдында келечеги бар. Кийин өзүнүн жанын өзү тыңга алып кете турган балдардын бирине окшойт. Анан ошо архитектура боюнча кесипти таңдаптыр. Анан ал жерде бүткөндөр кийин ошо шаарда Кыргыз мамлекетине ошо архитектура боюнча кызмат кылат. Анан ошолордун бири болуп өзүм бул турмуштан татыктуу ордун табат деп ойлойм.